Атасын өлтүрүп милицияга өзү барган шектүү 2 айга СИЗО 1ге камакка алынды. Буга чейин Чүй облусунун Москва районунда атасын өлтүрүүгө шектүү жаран милицияга өзү келгени тууралуу жазганбыз. Ал СИЗО 1ге 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Супер KG порталына Чүй облустук сотунун маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 30 жаштагы шектүү жарандын баш коргоо чарасы 13 август күнү Чүй облустук соту тарабынан каралып 2 айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Окуянын чоо жайы 12 августта Москва райондук милициясына Петровка айылынын 30 жаштагы АБ аттуу тургуну кайрылып өзү кылган күнөөсү тууралуу айтып берген. Анда ошол эле күнү болжол менен саат 3:30 чамасында Петровка айылындагы үйлөрдүн биринде атасы экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктен улам уруш чыгып, анын денесине жаракат келтиргенин, атасы алган жараатынан улам окуя болгон жерде каза болгонун билдирген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын биrdиктүү реестрине 130-берене ден соолукка оор зыян келтирүү менен катталган. Сотко чейинки өндүрүш иштеринин алкагында жогорудагы кылмышка шектелип 1991-жылы туулган АБ камакка алынып, зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин расмий сайтында жарыяланды. Аталган фондун түзүү тууралуу макулдашууга президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга жасаган расмий сапары учурунда кол коюлган. Фонд уставдык капиталы $50 миллион. Ал акча Өзбекстан тарабынан салынып, кийинчерээк уставдык капитал $200 миллион чейин жеткирилген эл аралык уюм болору пландалган. Бул мыйзамдын негизги максаты Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө Кыргыз өкмөтү менен Өзбек өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо боюнча мамлекеттер ичиндеги процедураларды өткөрүү боюнча сыналат. Бейшеналиев: батир унаа ойното албайбыз, кафелерде арзандатууларды уюштуруу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Экономикалык жактан алганда Кыргызстан жарандарына батир унаа үй ойнотуу менен аларды эмдөөгө кызыктыра албайт. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйында саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында министрлер эмдөөдөн өткөн жарандарга соода борборлордо, кафелерде арзандатууларды уюштуруу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Азыркы учурда эмделген адамдар мобилдик операторлордун биринен 10 гигабайт бекер интернет ала алышат, деди ал. Уй эти кайра кымбаттоодо. Кыргызстанда уйдун эти кайрадан кымбаттоодо. Бул тууралуу 17 августта монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик билдирет. Мекеменин маалыматына караганда, эттин баасы жогорулатылган малда сыртка чыгарууга салынган тыюунун мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Март айында 430 сомдун тегерегинде сатылган уй этинин 1 килограммынын баасы азыр 490 сомдун тегерегинде болууда. Ал эми койдун эти бир аз арзаныраак байкалууда. Өкмөт сыртка мал баккан фермерлерге 8 июлдан тарта экспорттоого кайрадан уруксаат берген. Ош шаарынын мэрлигине Алмаз Мамбетовдун талапкерлиги көрсөтүлдү. Ош шаардык кеңеши кала башчылыкка Алмаз Мамбетовдун талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Бош шайком Мамбетовдун башка эч кимдин арызы түшпөгөнүн билдирди. Алмаз Мамбетов ушул айдын башында Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Бул кызматка президент Садыр Жапаровдун сунушу менен барганын айткан. 45 жаштагы Алмаз Мамбетов 2016-2019 жылдары Балыкчы шаарынын мэри болуп иштеген. 2019-2020 жылдары мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп, октябрь окуяларынан кийин президенттин иш башкармалыгынын башчысы болуп дайындалган. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын мэрлерин шайлоо 26 августта өтөт. Депутат Саймиев Токмок шаарынын мэрлигине көрсөтүлүүдө. Бүгүн 18 августта шаар мэрлерине талапкерлигин коюунун акыркы күнү Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция Айбек Жунушалиевдин, Токмок шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция Жогорку кеңештин депутаты Урматбек Самиевдин талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Жунушалиев менен Самиев Бишкек жана Токмок шаарынын мэрлигине жалгыз талапкерлер. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо 11 июлда өткөн.